Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Эл Собол программасынын бул чыгарылышында кыргыз тил жана адабият мугалимдери үчүн кыргыз тилин видео сабак аркылуу үйрөнүү сынагынын жыйынтыктоо туурасында сөз кылабыз. Эске сала кетсек, аталган сынакты Казакстанда жашаган кыргыздар Алматы кыргыз диаспорасы уюштурган. Анын максаты кыргыз тилин үйрөнүүнү каалаган өзгөчө чет өлкөдө жашап жаткан жарандарга кыргыз тилин үйрөтүүчү сапаттуу, пайдалуу материалдарды жасоо болчу. Сынак кыш мезгилинде башталган. Анан Ноорус күнү жыйынтык чыгарып, жеңүүчүгө 100 000 сом акчалай сыйлык убадаланган. Бүгүнкү студиянын меймандары дагы аталган сынактын демилгечиси, уюштуруучулардын бири Алматыда жашаган Талант Жайлообаев жана сынактын жеңүүчүсү Ысык Ата районундагы Алтын Уя мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Гүлзада Осокеева. Эфирди мен Айгерим Мукатбекова алып баруудамын. Урматтуу угарман, сизде дагы биз сөз кылчу темада ой пикириңиз же сурооңуз болсо, түз эфирдин алдына билдирүү калтырсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Саламатчылык. Маектин башында жеңүүчү Гүлзада Кенжебаевна сизден сурагым келип жатат. Алгач жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Анан сынак боюнча айтып берсеңиз, кантип сынакка катыштыңыз, анан кандай видео тарттыңыз эле? Рахмат сиздерге. Мен видеом келе гой кыргызча үйрөтөйүн деп башталды. Албетте бул абдан жакшы эмоциялык бир маанайда көрөрманды, окурманды тартып турат деген ойдомун. Бул видеону мен соц тармактардан өзүм окуп карадым. Андан кийин дароо эле баштап кеткен жокмун. Мен ошо чөйрө эмнени күтүп турат, кыргызча үйрөнөйүн деген атмосфера кандай, ошол жөнүндө абдан көп ойлондум. Ар бир видеомду тарткан сайын мен күтүп жаттым да, кандай комментарийлер келет депчи. Мен бир 20 сабакты тартып туруп эле ошол бойдон берип койгон жокмун да. Ар бир сабак келгенден кийин мен кадимки эле мектепте сабак бергендей ойлорду күтүп аттым да. Анткени бул онлайн сабак берүү, офлайн сабак берүүдөн өтө айырмаланат да. Ал жерде сени күтүп турган, баягы жалжылдап турган көздөр жок да. Бир кандай ойлорду берер экен, түшүнүп аттык экен деген ойлордун таасиринде болуп, анан ар бир сабагымды тарткан сайын күтүп, ушундай бир ортодо бир аз убакыттарды өткөрүп анан тартып жаттым да. Видео сабактын чынын айтканда мен мындай жыйынтыгына көп маани бербеген сыяктуу эле, мындай көбүнчө ошо сапатына маани берсек деп ойлонуп жаттым. Жана башка кыргыз тилчи мугалимдерге да ошону айтып аттым да. Келгиле биригип, ушундай видео сабактарды даярдап, мындан ары дагы иштерди алып кетели деген ойлорду айткым келип жатты. Анан абдан жакшы демилгечи топ түзүлгөн экен. Ошо кыргызстандык ошо жердештерибизге чоң ыраазычылык айткым келип турат. Бизди ушинтип көтөрмөлөп, жөнөкөй мектептен ушундай бир жөнөкөй мугалимдери түзгөн ошо видео сабактарды практика жүзүндө көрүп, ошону баалап бергендерге мен чоң ыраазычылык билдирмекмин. Негизи Талант мырза, айтсаңыз, ошо сынакты уюштуруп жатканда бул кыргыз тилин үйрөтүүчү контент даярдоодон сырткары мугалимдер үчүн дагы, мугалимдердин да кызыкчылыгын көздөйт, башкача айтканда алар дагы кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү жаралат деп айткансыз. Анан айтсаңыз, мугалимдер канчалык деңгээлде кызыгып катышты, жалпы канча мугалим катышты? Туура, биринчиден мен бул жерге кантип келгенимди сизге айтып берейин, анан сурооңузга дагы ошол жерден ошол менен бирге жооп берип кетейин. Мен мурда кыргызча билчү эмесмин, сүйлөчү эмесмин. Баягы билбеген үчүн оюмду жеткире албасам эгерде, мен башка тилдерди дагы сүйлөйм. Ошон үчүн баягы мага керек болгон жок да. Мен баягы орус бала бакчасына барып, орус мектебин бүтүргөндөн кийин дароо эле чет мамлекетке билим алууга кеткем да. Ошон үчүн баягы көп жыл Турцияда жашап, Белоруссияда жашап, азыр акыркы 13 жылдан бери Алматыда жашайм. Ошон үчүн мага мындайча айтканда кыргызча керек болгон деле жок да. Бирок ошо 4-5 жыл мурда эне тилимди үйрөнөйүн деген бир
максат койдум өзүмө. Себеби дегенде пандемия учурунда мен англисчени өз алдымча YouTube аркылуу үйрөнүп алдым да. Upper intermediate деңгээлине жетип, эркин сүйлөгөнгө жарап калгам да. Кыргызчада болсо үйрөнөйүн десем, ушу 4-5 жыл мурда интернетке кайрылганда маалымат жок болуп калды да. Мен кыйналып калдым, үйрөнө албай калдым да. Анан ошол жерден ошо ойдон таштап салдым. Анан англисчеге өтүп кетип, англисчени үйрөнө алгандан кийин мен эмнеге эгерде өз алдымча үйрөнө алсам, кыргызчаны үйрөнө албайм деген суроо пайда болду да. Анан мен бул тармакка эч кандай тиешем жок. Кыргыз тил мугалимдерин дагы тааныбайм эч бирин. Анан ошол учурда чек аралар дагы Казакстан менен жабык болуп, пандемия болгон үчүн бул жака келе албай да калдым да. Эч кимди издеп таба албай. Анан онлайн издеп баштадым мугалимдерди. Эч кимдин контакты жок да. Кимден мен бир кеңеш сурай алам же ошол жерден бир консультация ала алам деп андай да мүмкүнчүлүк жок болуп калды да. Анан досторум аркылуу бир мектептерден телефондорун таап, ал жактан кыргыз тил мугалимдерине байланышып, анан ошо бирден чогултуп атып, жалпы Кыргызстан боюнча ошо 7 областта 40 райондо мамлекеттик 2300-кө жакын мектеп бар экен. Бул биздин мамлекетибиздин чоң жасаган иши. Ошол жерде кеминде эң кичинекей мектептерде эле 4-5 мугалим деп эсептесек, эгер кыргыз тил боюнча, ошондо 10 миңден ашыкча кыргыз тил мугалими бар экен да. Бул чоң адистер армиясы деп ойлойм да. Анан эгерде ошончолук мамлекет нерсени жасап атып, анан биз болсо билбейбиз дегенибиз канчалык туура уят нерсе да. Анан мугалимдерге кайрыла баштадым. Ошон ар бир райондун кыргыз тилчилер WhatsApp группасы бар экен. Ошол жерлерге суранып аттым, кошуп койгула деп. Ошентип 5000 мугалимге болжол менен 5000 адиске жеткирдим ушул маалыматты да. Ушундай конкурс уюштурулуп атат. Бирок мен билгеним конкурстар көп эле уюштурулат экен. Бирок бул жерде алар мындай жергиликтүү болуп калып калып эле маалымат интернет мейкиндигинде пайда болбойт экен да. Мигранттардын саны, чет өлкөгө кеткен биздин мекендештердин саны болсо мен баарыбыз эле билебиз, 1 миллиондон ашып кетти да. Өтө көп да, өтө көп. Алар болсо эми көпчүлүгү элеттен кеткен болушу мүмкүн. Кыргыз тилин билиши мүмкүн. Балдар эмне болот? Билбегендер эмне болот? Мага окшогондорчу. Эгерде мен биле алсам да. Анан бул жерде бир суроо жаралат экен да. Биздин системабыз билим берүү менен эле чектелип калып калат экен да. Билим алынып атабы? Аны тескеген эч ким жок болуп атат да. Билим азыр доор өзгөрүп кетти. Билим алууга дагы элдер муктаж да. Биз курстарга барып атабыз, китептерди сатып алып атабыз, чет өлкөгө окуганга барып атабыз, туура? Бул ошонун далили да. Биз билим алганга каалайбыз, бирок интернетте кирип туруп, биздин башка интернеттен башка мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Интернетке кирип туруп, мен өз алдымча кыргызчаны үйрөнө аламбы, ошондой каалоом пайда болсо да. Каалоо болбошу мүмкүн, эми көпчүлүктө биз көргөнүбүз. Бирок эгерде болсо, барбы ошондой мүмкүнчүлүк? Окуучулар деле эгерде ошо сабак учурунда түшүнбөй калган сабагын интернетке келип туруп ошону дагы жакшыраак түшүнүп алганга, маалыматты толук таба алганга мүмкүнчүлүгү барбы? Ал да жок болуп атат да. Ошон үчүн мугалимдерге биринчиден бул нерсени айтып түшүндүрүп берип атканда көпчүлүгү түшүнбөй да калып атты да. Ошону чалышып, сүйлөшүп түшүндүргөнгө аргасыз калып аттым да. Орусчам дедимби? Кыргызчам дагы жетишсиз болуп, көп сөздөрдү билбей дагы оюмду мындай толук кандуу дагы жеткире албай жаттым да. Бирок ошол мугалимдер менен сүйлөшүп атып, күндө билбеген сөздөрүмдү дагы үйрөнүп атып, кыргызчам дагы бир топ жогорулады да. Анан түшүнгөндөн кийин ооба туура деп колдогондор өтө көп болду. Бирок мугалимдердин түшүгү көп экен,
көпчүлүк аял болгондон кийин дагы үй маселелери бар, анан мектеп маселеси эч качан бүтпөйт. Андан кийин көбүнчө мугалимдерибиз баягы жашы кичине мына жогорураак болот экен, алар баягы техниканы түшүнбөйбүз деп айтышты да. Ошондо ошол эле учурда мен баягы башка кишилердин да бул багытта аракеттерин көрдүм да. Мисалы санарип мугалимди Асылбек Мадалиев, ал кишинин баягы бул тармакка салымы өтө зор экен. Андан кийин Турат Албаев менен сүйлөшүп калдым. Ал да кыргыз тил мугалими экен. Бирок ошол эле учурда уюлдук телефондорго тиркеме жасаган курсу бар экен да. Баягы Америкадан биздин мекендештердин колдогон Жылдыз Академия менен чогуу жасаган иши. Аларга ал айтып берип атып, ал дагы конкурска катышкысы келди, бирок угуп туруп тескерисинче биз анда бул маселеге башкача көз менен карап эле деп мындай бир тыянакка келдик да. Биз балдарыбыз телефондо эле чукулап отуруп алышат, башка эчтеке кызыкпайт дейт да. Эгерде чукулап отурса, анда биз кыргыз тилди үйрөнүш үчүн ал жерге эмнеге тиркеме жайгаштырган жокпуз да. Эч ким жасаган жок да буга чейинчи. Эмнеге бул нерсе эч кимдин оюна да келген жок. Анан мен сурандым да аларга, баягы тиркеме жасайлы, андачы жасап бере аласыңарбы депчи. Ал баягы киши туура кабыл алып, баягы колдоо аябай болду деп атпаймынбы? Бардык жактан колдоо болду. Элдер туура түшүнүп тиркеме жасайлы дейт да. Анан кечээ мына жыйынтыктоо жыйналышын жасадык. Ошол жерден ал айтты да, бул долбоордун биринчиден баягы ошол маалыматты жайгаштыра турган мугалимдердин контентти жаратат да, баягы оңой жана жеткиликтүү боло тургандайчы. Ошол адистерди уюштурушат. Анан тиркемени жасай турган программисттерди чогултушат. Анан бул негизи эле долбоорду каржылоош керек ба? Ал каржылаган дагы өздөрү бардык нерсени өздөрү уюштурушат. Жалпы 150 миң долларга жакын бир куну чыгат экен да. Бул баягы чоң нерсе да. Анын деген баягы баа берегеч керек ал кишилердин өздөрүнүн салымы. Эч ким айттырбай эле, эч кимге баягы эч кимден эчтеке күтпөй эле жасап атышат да. Анан ошол эле учурда мисалы Тилимпоз Инстаграмда өтө жигердүү аракет кылат да бул багытта. Рек 55 Жаныбек мырза алып барат немесин. Ал дагы бул багытта аракеттери зор. Негизи жалпы ал нерселерди айтканда бизде убакыт жетпей калышы мүмкүн. Кыскача ошо сиздер уюштурган сынакка жалпы канча мугалим катышты, кызыкчылыгы канча болгонун айтып кетсеңиз. Жыйынтыкта 30тан ашыкча мугалим өздөрүнүн жеке каналдарын жөнөтүштү. Алардын ичинде бир 5ке жакын мындай бизди түшүнүп, кардары көзү менен бул маселеге карап, каналдарын кызыктуу жасаганга аракет кылышты. Анан эң эле алдыга чыккан ушу Гүлзада айым, анан Илгиз Шамырзаев Оштон. Илгиз Шамырзаевдин каналы өтө мындай техникалык жактан жогору, өтө сапаттуу кылды, бирок биздин бул сынакка баа бере турган, сынай турган көз карандысыз калыстар тобун дагы түзгөнбүз. Алардан бирөөсү Кошмо Штаттарда жашайт. Бул тилге тиешелүү жогорку билимдүү адистер да. Бирөөсү Кошмо Штаттарда, бирөөсү Москвада, бирөөсү Турцияда, бирөөсү Германияда. Алардын биз бул жарыяладык сынакты, бирок кандай жооп ала турганыбызды билбегенибиз үчүн, мугалимдерибиздин деңгээлин билбегенибиз үчүн, алардын кандай чыгармачылык өнөрүн билбегенибиз үчүн мындай катуу бир критерийлерди койгон эмеспиз да. Ошого жараша анан баалайбыз депчи. Себеби дегенде алгач кадамдар дайыма кыйын болот го. Ошон үчүн сапаты төмөн эле болот деп ошентип күткөнбүз да. Бирок кээ бир адистер өзүнүн деңгээлин аябай жогору болгонун көргөзүштү. Ошол жерден критерийлер дагы өсүп кетти да. Мисалы Гүлзада айымдын мисалы салыштырганда ал жерден эмоциональный интеллект деген критерийлерди кошуп ийдик.
эми кош бийдик эмес, биздин калыстар кошту да. Алардын баягы деңгээли өтө жогору. Себеби деген мисалы Москвадагы Жеңишгүл айым, ал лингвистикалык университетте зав кафедрой, кандидат филологических наук. Алардын дагы ушул сынактын жыйынтыгында зоболосуна залакасын тийгизтирбей бир жыйынтык чыгарыш керек болчу да. Себеби деген колдоочулардын баардыгы бекер өздөрүнүн интизары менен бизге жардам беришти да. Бул жерде баягы Казакстандагы диаспора акчасын чогултуп берди. Анан Кыргызстан боюнча дагы жанагы атап кеткен баягы адистер, журналисттер, силер дагы жарыялаганга жардам бергенсиңер баягы эң башында. Ошон үчүн баягы биздин коомдун салымы бир топ эле болду, бирок баары бир ошол нерселерге алданбай жыйынтыкка караш керек да. Жыйынтык кандай болот? Баягы коомго пайдасы тиеби, үйрөнүүчүлөрдүн саны көбөйөбү, ошол чыгарылган маалыматтын бара-бара деңгээли жогорулайбы, ошол нерселерди дагы эске ала жүрүшүбүз керек. Ушул эле жерден сизден сурагым келип жатат. Сиз тилчи катары ушундай суроо талап бар экенин билчү белеңиз мурда? Албетте билчүмүн. Кыргыз тили адабияты мугалими болгондон кийин мен видео сабактарды мындай жөн эле жерден жасап калган жокмун. Качан ошо эпидемия маалында мен теле сабактарга катышканмын да. Качан баардык жерден эме окуулар токтоп ошентип калганда министрликтен ушундай атайын кыргыз тилчи мугалимдерди, математик ошолорду топтоп онлайн сабактар даярдаганга бизди ошо тандап алды да. Ошол кезде өтө катаал учурларда балким биз элдин жүгүн көтөрүп кеттик деген ойдомун да. Ошол кезде чындыгында айтканда биз эме техникалык сабаттуулугубуз жок экен да. Кандай колдонулорду билбейбиз. Ушундай программаларды кантип алып келип, кантип коюп беребиз. Жөн эле мондай жанагы PowerPoint'терди дагы жадагабыз. Ошолор менен иштешкенден дагы өтө кыйналдык да. Бирок ошол кезде кыйынчылыктан чыгып кеткенге бир мүмкүнчүлүк болду да. Ошо теле сабакта алган бир аз практикам менен мен ушул видео сабакты даярдадым деп ойлойм. Бирок кемчиликтери өтө көп болду. Ошол эле азыр ойлойм көптөгөн кыргыз тилчи адабиятчы мугалимдер бар да. Бул конкурста бир жеңишке жете турганчы. Алар ушундай сонун беришет, бирок медиа сабаттуулук дагы бул жерде керек экен да. Мындан башка дагы айтарым, мен ойлоп атам да, бул ошо сиз айткандай билим берүү эле эмес, ошо билим алууну карашыбыз керек да. Бул кыргыз тилин үйрөнгөндө Арабиядан бирөөлөр мага чалды, ошо кечээ уткандан кийинчи. Бизде дейт ошо Арабияда иштегендер, окугандар кыргызстандыктар көп экен да. Сиз айткандай балдарыбызга кыргыз тилди үйрөтөт элек дейт. Аякта бир орус мектеп ачылган экен. Эми ошо кыргыз тилчи бизге керек болуп атат. Ушундай бир сунуштар болуп атат да. Биз менен онлайн сабак өтүп бере аласызбы деген. Бул дагы бир ийгиликке бир кадам деп ойлоймун. Ушул бойдон эле мен баягы алып ушинтип калдым дебей, бир иштин көзүн таап андан ары ошо кыргыз тилди үйрөтүп кетсек дейм да. Анан айтам да, кичинекей балдарыңар канчада десем, ошо бала бакча жашында экен да кичинекейлер. Баягы эмнени көрөт десем, телефондон ошо TikTok'ту көрөт дейт. Ар кандай оюндарды көрөт дейт. Анан мен ойлоп атам, ошо YouTube'дан ошо TikTok аркылуу дагы кыргыз тилди балким үйрөтүп берсек деп, ошо кечээ мен бир TikTok'тон бир 6 жөндөмөгө эме жасап койдум. Жамгырдын, жамгырга, кыскача видеолор жамгырдан деп. Биринчи видеомду жасап, ошолорго кечээ эме жибердим да. Ушундай эми жыйынтыгын көрсөк өтө жакшы болот эле деген ойдомун да. Сизде ушул жерден мындай дагы башка дагы мисалдар бар экен, суроо талаптар боюнчачы. Анан сиз өз алдыңызча тил үйрөнгөнүңүз боюнча айтып берсеңиз, кандай кадамдарды басып өттүңүз, кантип үйрөндүңүз? Негизи бизде көпчүлүк учурда мындай чет тилдерин үйрөнүү боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле учурда биз ойлойбуз да, мындай кыргыз тилин үйрөнүш эмне үчүн керек билебиз депчи. Ошол боюнча айтып берсеңиз.
Бул нерсени биз өзүбүз ойлоп таптык дегенден өтө алысмын. Себеби дегенде башка тилдер, мисалы англисче, орусча, башка тилдер интернетте өтө көп маалымат бар да. Ал жерден баягы кайсыл маалыматты, кайсыл тиркемелерди тандайсың, ошондон да баягы кыйналып калышы мүмкүн да, тандап атып элечи. Кыргызчада болсо сөздүктөрдүн деңгээли тилекке каршы өтө төмөн. Мисалы китепканаларда кээ бир уюмдарга кече күнү кайрылдым. Фразеологиялык сөздүк, синонимдер сөздүгү бизде мындай сканерленип бар. Эгерде сөздөй болуп издеп келсең, ал жок да. Анан билебиз дегендер дагы канчалык деңгээлде билет да. Ошонун сөз байлыктары кандай. Мисалы мен үйрөнүп атып, каалоо деген сөздүн бир 15ке жакын синонимин таптым да. Эми кайсыл жерде кайсысын колдоно алырымды биле албай жатам да. Ал жерде каалоо, мүдө, мок, эңсө, само, арзу, дымак деп окшош сөздөр кете берет. Биз колдонобузбу ошолорду? Тилибиз бай экен, өтө бай экен, өтө өзгөчө жаштар кызыккан нерсе экономический кырдаалдарды жеткенге дараметибиз өтө жогору экен да. Бирок биз ошону колдоно албай жатпайбызбы? Анан өз алдымча кандай үйрөндүм? Орусчада, мен Турцияда да окугам, түркчө дагы эркин сүйлөйм. Англисче билиш керек болчу да. Англисчени үйрөнгөндө биринчиден телефонго баардык тиркемелерди жүктөп алдым. Анан аларды классификация жасадым. Окуу, угуу, грамматика, оюндар депчи. Аларды бөлүштүргөндөн кийин оңойлуу болду. Ал жерде ошол тиркемелердин да ар кандай түрлөрү болот экен. YouTube'га кирсең ар кандай сабактар бар. Өтө сабаттуу мугалимдер, алып баруучулар. Ал жерден өзүңө лайыктуусун тандап аласың да. Эң негизгиси мындай деп башташ керек да. Өзүбүздү таанышыбыз керек. Биз маалыматты кантип кабыл алабыз да. Кээ бир кишилер угуу сезими менен кабыл алышат, бирөө көрүү сезими менен, бирөө башка сезимдер менен да. Мектепке келгенде же курска келгенде ал нерселерди эске алынбайт да. Жалпы эле маалымат берилет. Жарымсы түшүндү, жарымсы түшүнгөн жок, ким түшүнбөгөнү белгисиз болуп калат да. Ошон үчүн сен өз алдыңча үйрөнүп атканда сага лайыктуу жол менен өзүң тандап алганга мүмкүнчүлүгүң болуш керек да. Ошондо эгерде сен уксаң, көрсөң, жазсаң, окусаң, күндө кичинеден бир убакыт бөлсөң эле ар бир багытка ошол жыйналып келип туруп эле анан эсте дагы жакшыраак калат экен да. Ошон үчүн үйрөнүү ылдамдыгы дагы өсөт экен да. Ошо сен үйрөнүп атканды сезгенде ошол жерден рахаттанып дагы да батыраак үйрөнгөнгө каалайт экенсиң да. Ошон үчүн интернеттин күчүн сезиш керек. 21-кылымдын ыкмалары башка болгон, ошону түшүнүш керек. Себеби дегенде 19-кылымда калып калбай, 20-кылымдын ыкмаларын колдонбой, 21-кылымдын ыкмаларын, ошонун артыкчылыктарын колдонсок эгерде, ошондо дагы батыраак алдыга жылабыз да. Себеби дегенде жанагы кыргыз тилинин бул өзгөчө күчү билим берүү деп айтып атпайбызбы? Билим алууну мен кантип билимди кабыл алам, ошону эгерде түшүнсөк, канчалык ылдамдыкта ошону кабыл алам, ошону эске ала жүрсөк, анда баардык нерсе бат эле алдыга чалат экен. Анан интернет, баардык нерсе интернет аркылуу кардар көзү менен караш керек. Үйрөнүүчүлөрдүн талабы кандай болуш керек, ошону эске алыш керек. Жана биздин өзгөчө чет өлкөгө кетип калгандар деле эмес. Бул жерде жашап жүрүп дагы мен өзүмдүн сабаттуулугумду кантип жогорулата алам деп эгерде карасак бул маселеге, анда жалгыз эле кыргызча менен чектелип калбаш керек.
бул жерде башка тилдерди үйрөнүш керек. Бирок тилди үйрөнгөндөн кийин тил деген маданияттын ачкычы экен да. Мен баягы тилди билбеген үчүн өзүмдүн маданиятымды дагы жакшы түшүнчү эмесмин мурда. Азыр кичине түшүнүп келатам. Мага аябай жагып атат, өтө рахаттанып атам. Тарыхка келе элекмин дагы. Ошол жерден дагы ошо сынакта күтүүлөрдүн бири эже айтып атат, мен уже мындай кызматташууларды баштаганы турганын, анан дагы бул сынакты күтүүлөр канчалык натыйжа берди деп айтат элеңиз? Алдыда кадамдар кандай болот? Дароо эле баягы натыйжа күтүш бул деген туура эмес болуш керек, себеби деген бул ан сезим менен байланыштуу. Биз баягы көп мугалимдерден уктум, кыргызчага бүгүн эч ким кызыкпайт. Бизге кандай пайдасын алып келет деген сөздөрдү угутам. Бул деген ан сезим менен байланыштуу да. Ал жерде баягы ан сезимди өзгөртүш өтө оор нерсе да. Ошондуктан балким мен туура эмес түшүндүрүп аткандырмын. Балким мен мындай туура эмес ыкмалар менен же сөз байлыгым жетишпей, балким мындай оюмду жеткире албай атам деп. Ошон үчүн бул сынакты биз мындан кийин эстафета катары жеңүүчүнү белгилеп алдык. Эстафета катары Камчаткада жашаган биздин кыргыз мекендештерибизге өткөзүп берип атам. Алар мындан кийин улантышат. Балким алардын ыкмалары башкачараак болот. Ал жакта билбейм, баягы жаштар командасы түзүлдү ал жерде. Эми биз жасайбыз, биз билебиз деп айтпайбыз мындан кийин. Биз аларга жардам берип, аларды колдогонго аракеттенебиз. Алар кайсыл багытты тандашат, кандай ыкмалар менен муну ошол маалыматты жеткиргенге аракет кылышат, аны биле албайм да. Андан башка, мисалы, жөн эле тилди бербестен башка нерсени дагы эске ала кетиш керек. Биздин тилибизде маалыматты чыгарыш керек. Бул багытта, мисалы, Германияда жашаган, бул жерде жашаган да адистер бар, жигиттер. Ошолордун иши да аябай өтө маанилүү. Аларга колдоо көргөзгөнгө аракет кылыш керек. Мындан кийин, мисалы, кыргыз тилинде техникалык журнал жок экен, такыр. Эмнеге жок? Эгерде кичинекей балдарды техникага кызыктырбасак, инженерлер кайдан пайда болот? Инженерлер болбосо өндүрүш каяктан чыксын? Ошондой маселелерди эгерде изденип, ошолордун жообун издегенге аракет кылсак, анда башка багыттар да кошулуп кетиши мүмкүн. Бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ошондо эфир соңунда сиздерге эркин микрофон берсек, сөзүңүздү айтсаңыз болот. Мен эми кыргыз тили биздин өзүбүздүн тилибиз, кыргыз маданиятын тил аркылуу билебиз деп атпайбы? Мына чын эле да кыргыз тили, мен ойлонуп калдым, эми Манас эпосунан эле канча видео сабактарды берип кыргыз маданиятын үйрөтсөк болот да. Ошол эле сиз айтып аткан техникалык сөздөр дагы бар да Манаста. Бардык сферадагы сөздөр пайдаланылат да. Ошон үчүн ушул Манас эпосу боюнча деле канча ошо кыргыз тилин үйрөтсөк болот экен деп жантан бери мага бир ой пайда болду да. Ошон үчүн мен сөзүбүздүн аягында бардык кыргыз тилчи, адабиятчы, мугалимби же кыргыз тилин өзүмдүн эне тилим деп күйгөн патриотторго да кайрылат элем. Ошо кыргыз тилин көтөрүүдө баягы сөз менен эмес, бир иш менен кичинекей кыбыраган кыр ашат дейт го. Кичинекей кыбырап да болсо кыр ашып бир кыргыз тилди көтөрүп кеткенге бир аз жөлөк болсок деп ойлойм да. Ошондой эле бул талант мырзаларга дагы мен өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бизди ушинтип колдогон. Чын эле көпчүлүктөргө айтсаң, кыргыз тилине муктаждык жок да дейт да. Кыргыз тилин өзүбүз эле билебиз да. Грамматикасынын эмне кереги бар? Мен аны кантип аны колдоном дейт да. Ошондой ойлорду түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кыргыз тилин ошо онлайн форматта болобу, мындай форматта болобу көтөргөнгө биз дагы аракетибизди кошобуз деген ойдомун. Чоң рахмат сиздерге. Менин оюм бул жерде көпчүлүгүбүз мамлекеттен көп нерсени күтөт экенбиз. Коом бул жерде эмне кылып атат да? Ошон үчүн коомдун дагы
мамлекетке ошо жардам эмес, өзүнүн жоопкерчилигин түшүнүп, ар бирибиз өзүбүздөн талап кылып, өзүбүздүн жеке жоопкерчилигибизди түшүнсөк эгерде, ошондо балким ошондо баягы туура кадам жасайбыз. Баягы кыргыз тилин билебиз дегенибиз менен көпчүлүгүбүз жалпак тил менен сүйлөшүп атпайбызбы? Сөз байлыгыбыз өтө жарды экен, мен жеке баягы күбө болгон нерсе да. Ошон үчүн жөн эле баягы өзүбүздү алдабашыбыз керек да. Себеби дегенде башка тилдер, башка маданияттар өтө ылдам өнүгүп атышат, а биз болсо ал нерселерди баягы ойлобой эле күнүмдүк маселелер менен жашап атабыз да. Ошон үчүн тилибиз өтө бай экен, өтө кызыктуу нерсе экен, көп эшиктерди ачып бериши мүмкүн экен. Анда баягы биз тилибиз аркылуу дагы экономикабызга өтө чоң салымын кошуп алабыз. Себеби дегенде мен кыргызчаны үйрөнүп атканда, англисчени үйрөнүп атканда чет элдүүлүктөрдүн да кыргызчага кызыгууларына күбө болдум да. Эгерде ошолор үйрөнө алса, алар бул жака келсе, анда экономикабызга дагы салымын кошмок да. Ошон үчүн баягы тил аркылуу акча тапса дагы болот да. Бул нерсени дагы баягы кызыктар кишилер болсо, бул багытта дагы иш алып барылса жакшы болот эле. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угарман, сиз түз эфирдеги Жамааттык медианын Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда кыргыз тилин видео сабак аркылуу үйрөнүү сынагы туурасында аталган сынактын демилгечиси, уюштуруучулардын бири Алматыда жашаган Талант Жайлообаев жана сынактын жеңүүчүсү Ысык Ата районундагы Алтын Уя мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Гүлзада Усакиева менен баарлаштык. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Thank you.